Assalamu alaikum ардактуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү. Кадырман кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Амансыздарбы? Тез Кабар каналы бул чыгарылышта сиздерге Оштогу Фуркат айылынан сатыла турган дагы бир үйдү көрсөтмөкчү. Биз азыр Фуркатка келип, Фуркаттагы Баястан ресторанынан өтүп, Жибек жолу Навайкана дүкөнүнүн жанында турабыз. Сатыла турган үйгө мына ушул Жибек жолунун жанындагы светофордон оңго бурулуп, асфальт көчө аркылуу, Маруфи көчөсү аркылуу барасыздар. Биз азыркы асфальт Маруфи көчөсү аркылуу централдык трассадан светофордон 300-400 метр жогору жүрүп, кайра солго бурулдук. Биз кирген көчө Улукбек көчөсү. Фуркат айылындагы Улукбек көчөсүнө биз турган жерге 4 көчөгө келсеңиздер, ток сары түстө боелуп жасалган үй турат. Мына ушул үйдү сатууга коюп жатыптыр. Андыктан назар салып көңүл буруп турсаңыздар, ушул үйдү бардык шарты менен азыр сиздерге көрсөтүп чыгабыз. Жолдун боюнда экен, 4 көчөдө экен, чоң үй экен, жери кеңир экен. Андыктан балким келечекте сиздер бизнеске пайдалансаңыздар болушу мүмкүн деген идеяны айткым келет. Бул жерде газ бар экен, мына газдын турбасы өтүптүр. Үйдүн сыртына срочно продаю деп жазып да коюптур. Үйдүн ээси ушул жерде мени күтүп алды. Саламатсызбы эже? Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Үйдү сатууга койдуңуз, э? Ооба. Жакшы. Бул жерде канча жыл жашадыңыз? 15 жылдан ашык. 15 жылдан ашуун жашап койдуңуз, э? Жакшы. Чек араңыз кайсы жерден? О, забор сиздики? Забор биздики. Ошо забордун бүткөн жеринен бери жагы полностью сиздики. Эки жактан эшик чыгат. Эки жактан эшик. Ворота, негизги ворота биякта экен, э? Негизгиси чоң эшик. Уна ошол жактан кирет. Ооба, уналар кирет. Гараж да бар бул жакта, э? Гараж дагы бар. Гараж да бар экен. Калитка бул жакта. Навеси менен. Көрдүңүздөрбү? Сыртында мына темир тосмодагы жасалган, бак тарагы да ичинде экен. Бизди азыр такай көрүп турсаңыздар, ушул үйдү толук көрсөтөбүз. Үйдүн крышасы шиферби, тыныкеби? Шифер. Шифер, э? Терезелериңиз пластикпи же эки кабаттуу жыгачпы? Эки жагы пластик, жыгач, сырт жагы ден соолукка пайда үчүн калтырып койгонбуз. Эки кабаттуу демек. Анда жүрүңүз. Биз бул үйдү азыр толук көрсөтөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар, алыстабай туруңуздар. Эгерде унааңыздар болсо, мына ушул сырткы дарбазаны ачасыздар, ичкерисин да ачасыздар. Кышында сиздер унааңыздарды ичкери алып кирип койсоңуздар болот. Бул жерге жаш көчөттөр дагы эгилиптир, көрүп турасыздар. Черешня, шабдалы. Бул жагында дагы дарактар бар экен. Үстү зонтик козырек болуп жасалган, жамгыр тийбейт. Бул жерге көрүп турасыздар, тепкич жасалган, брусчаткаланган. Калитка ушул жакта. Негизи кирип чыгуу ушул жактан экен. Ал эми унааңыздар болсо, нарагыдан чоң дарбазадан киргизип койсоңуздар болот. Бисмиллахиррахманиррахим. Биз куттуу үйгө кош келдик. Менин биринчи суроом эже. Үйдү неге сатып атасыз? Себеби кандай? Себеби бул куттуу үй өзү саткыбыз келбейт. Кармап турдук, бирок бизнес баштап, балдарым чоңоюп, иш баштайлы деп акылдашып, анан сатууга койдук. Балдарды чоңойттуңуз. Чоңойттук. Ушул жерде чоңойду да балдар да? Тойлор болду, куттуу үй аябай. Машалла. Мына ушундай эжебиз айткандай тойлор болсун, жакшылыктар болсун, куттуу үй экен, аурасы жакшы, коозу экен, көрүп турасыздар. Биз азыр бул үйдү толук көрсөтөбүз. Үйдүн алдындагы времянка менен үйдүн ортосундагы аянт мына ондай жылтыраган евро брусчатка экен. Бул жагы оң жагы эми времянка да? Времянка. Биринчи үйүңүздү көрүп чыгалы. Газ бар экен. Газдын счетчиги да бул? Ооба, газ бар. Газ бар. Газдын счетчиги. Мына бул эшиктен түз өтүп, мен сиздерге биринчи огородту дагы көрсөтүп коеюн. Бул жака өзүнчө чыгабыз буюрса. Мына негизги дарбаза. Унааңыздарды ушул жерден киргизип, мына бул аянтчага коюп койсоңуздар болот. Биз азыр үйдүн алдындабыз. Негизги эшик ушул эшик. Кирели дагы үйдүн ички бөлмөлөрүн, проектисин, ички шартын, ремонтун, жасалгасын, бүт баарын көрүп чыгалы. Бисмиллахиррахманиррахим. Ылдыйга подвалга түшүп кетеби, ойбой. Тояшта кенен кесир. Тояшта кенен кесир. Бүт жыгач го, жыгачты ширеп салыпсыздар го. Мына, караңыздарчы. Тепкич дагы мынандай майда жыгач паркет болуп жасалыптыр. Көрдүңүздөрбү? Ылдыйга түшсө подвал бөлмөлөрү. Тагыраагы сырттан караганда эки кабаттуу көрүнөт экен. Ылдыйкы, астыңкы кабат болуп эсептелет.
Анда көрсөтүүнү баштадык. Биринчи жогору чыгаладагы жашоочу бөлмөлөрдү көрсөтөлү. Бүт бар жогу жыгач экен. Бул жери коридор да, Ооба, коридор. же холл кылып коюпсуз? Ооба, холл. Ого, карышкырдын териси илинип турго. Сонун көрүнөт экен. Мына коридордогу туш кагаздардын түсүн караңыздар. Кызыл түстөгү гүлдүү обойлор менен жасалыптыр. Үйдүн, коридордун, бөлмөлөрдүн ички ремонту жакшы экендиги мына ушул коридордон эле байкалып турат. Бышыккычтан салынган. Бышыккычтан салынганбы? Жакшы го. Мынау потолок натяжной экен, Ооба, натяжной. Ак натяжной, люстралар илиниптир. Анан потолочный плинтустардагы бүт айланасына коюлуптур. Көрдүңүздөрбү? Бул күнчыгыш жактагы терезе, жалюзи илинген. Үйдүн алдындагы бактарак, аянтча бүт баары ушул жерден көрүнүп турат экен. Жумшак эмеректер коюлган. Пол бардыгы жыгач экен да, паркет. Паркет. Ушул паркет мага өтө жагат. Дуалдын ылдый тарабы дагы бүт жыгач экен, Эшиктер дагы жыгач. Биринчи бөлмөнү көрсөтөлү. Охо, эже. Вообще чоң го, Бүт коноктордо бизде мусулмандарда коноктор келгенде бир киргизип чыгарганга аябай удобно. Аябай удобно экен. Узундугу мына мен көзүмдүн лазер менен атып сиздерге болжолду айтып коеюн. Узундугу 15 метр келген чоң зал, конок бөлмөсү экен. Ал эми туурасы туп-туура 4 метр чыгат. Төрүндө эмерек да коюлган. Ал эми бул бөлмөнүн дуалына мынандай ачык түстөгү гүлдүү туш кагаздар жабыштырылып жасалыптыр. Потолок натяжной, молочный цветтеги натяжной экен. Эки чоң мынандай пультовой люстрадагы коюлуптур. Полу болсо жыгач экен. Килемдер салынган, 4 терезеси бар экен. Терезелердин бардыгы 2 кабаттуу терезелер. Занавескалар дагы тагылган. Бул чоң бөлмө, өзүңүздөр көргөндөй, байкагандай конок бөлмөсү. Бүт фуркаттын аксакалдарын, кошуналарды бүт батырат турбайсызбы бул бөлмөгө? Ооба, той аштарда калса. Той ашта. Бир келгенде менимче буга бир 60-70 адам батып кеткидей. Көрдүңүздөрбү? Чоң бөлмө, конок бөлмөсү. Демек, жакшылыктарга сиздерге бул бөлмө кызмат кылат. Андан сырткары бул үйдү сатып алып, эгерде бизнес уюштурабыз десеңиздер, бала бакча же башка бизнести уюштура турган болсоңуздар, чоң зал, чоң кабинет бөлмө катары сиздерге иштеп берет. Эми кийинки бөлмөлөрдү көрсөтөбүз. Карышкырдын терисинин жанындагы эшиктен кире турган болсок, бул жагы санузел турбайбы, санузел. Ички ажаткана да жасаганыңызбы? Ички ажаткана, унитаз коюлуптур, раковина коюлуптур күзгүлөрү менен. Мындан оң тарапка кирсеңиздер, душевой, жуунуучу жайы төрүндө, кир жуучу машина да ушул жерде экен, полу бүт кафелдениптир. Канализация, водоканал бүт трубалары монтаж болуптур. Сулар фильтрленген. Фильтрленгенби? Фильтр барбы? Ооба, фильтр бар. Фильтр бар. Септик каякта? Барбы септик? Сыртта дегенде огороддобу, көчөдө? Көчөдө. Көчө жака жасап койгонсуздар. Көчө жака жасап койгон. Тереңдиги терең элеби? Аябай терең. Эми мынау коридордун төрүн көрсөтөлү. Мынау коридордун сонун го, Коридорду бая местаны көп ээлетпей мынандай кичинекей эле кылып койсо, сонун болот турбайбы? Жакшы экен да. Караңыздар, туурасы 1 метрден бир аз ашыгыраак. 1,20 деп койсок болот. Потолок натяжной, лампалар бүт баары коюлган. Оң тарапта 3 эшик турат. Демек 3 бөлмө бар, төрүндө 1 эшик, төрдө 1 бөлмө бар. Бул жактагы 4 бөлмөнү бир чекеден көрсөтөлү. Биринчиси, бул чакан бөлмөңүз кандай бөлмө? Бул детский комната. Детский спальня, Детский спальня. Детский спальня. Узун туурасын айтайын. 3x3 9 метр квадрат чыгат экен. Үйдү сытканга аябай жакшы экономичный болот экен. Үйдү сытканга чакан болсо, кичинекей болсо жакшы да, тез ысый да. Тез. Потолок натяжной, ак түстө, люстра илинген, күмүш түстүү обойлор менен жасалган. Обой менен занавесканын түсү дагы бири-бирин ээрчип турат. Пол жыгач экен. Бул биринчи спальный бөлмө. Эми экинчиси ортодо турат. Бул бөлмөнүн дагы обойлору жакшынакай экен. Мына гүлдүү обойлор көрдүңүздөрбү? Бул бөлмөнүн узун туурасы дагы 3x3 экен, Ооба. Азырынча эми склад деңиз. Склад. Буюм тайым, кийим-кечелер бар ушул жерде. Занавескалар илиниптир. Потолок, люстра башка бөлмөлөрдүкүнө окшош эле жасалыптыр. Полу жыгач экен. Экинчи бөлмөнү көрсөттүк. Спальнялардан. Эми үчүнчүсүнө башпагабыз. Бул үчүнчүсү. Бул да детский балдардын комнатасы. Кыздардын комнатасы.
Текчелер уюштурулуптур. Бир терезеси бар. Бардык спальнялардын терезелери чоң терезелер, болгондо дагы 2 кабаттуу терезелер. Көчө тарапта жайгашкан. Бул кыздардын бөлмөсүнүн патологуна жасалган натяжнойду караңыздар. Кыздардын көңүлүнө төп келе турган розовый цветтеги обойлор менен анан натяжной менен жасалыптыр. Демек, бул бөлмө дагы кыздардын уктоочу бөлмөсү, сабак окуучу, эс алуучу бөлмөсү 9 метр квадрат чыгат, 3/3. Эми төркүсүнө киреличи. Бул жагы взрослый спальнябы же конок бөлмөсүбү кандай? Бул жака конок киргизсе да болот. Эми алган адам өзү каалагандай. Өзү каалагандай пландаштырып алса болот. Мына ачык кызыл түстө жасалыптыр. Занавеска илинген, бир терезеси бар. Потолок кып-кызыл түстөгү көздүн жоосун алган натяжной потолок менен жасалыптыр. Кооз люстрада илиниптир. Плинтустарын дагы жасап коюптур. Полу жыгач экен. Биз бардык бөлмөлөрдү көрүп чыктык. Эгерде сиздер бул үйдү сатып алсаңыздар, төрдөгү биз көрсөткөн эң акыркы бөлмөнү кааласаңыздар взрослый, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү катары уюштурасыздар. Кааласаңыздар конок бөлмөсү, кыргыз бөлмөсү катары уюштурсаңыздар дагы толук мүмкүн. Биз бардык бөлмөлөрдү көрсөттүк. Эми жанагы эле жерден подвалга түшөлү туугандар. Подвалды да көрөлү. Мына бул тепкичтин айланасы дагы мындай темир тосмолор менен жасалып, гүлдөнүп, краскаланып, лакталыптыр. Бул жагы да бүт жыгаш жасалгого, жыгаш жыттанат экен. Сонун арча жыттанып турат. Мына бул тепкичтин асты эмне? Бул жак обувь сала турган кладовка. Кладовка, жакшы жерде экен. Оң жакта эмне бар? Оң жакта баня. Баня да барбы? Баня жаңа ремонт болуп, жакшы. Мына пол бүт кафе экен. Бул жер баня. Банянын печкасы ушул жерден отун көмүр жакса да болот экен. Бирок газ менен ысытса болот экен, а? Плита менен, газ менен, көмүр менен. 3 в 1. 3 в 1. Отун, газ, электрический. Көрдүңүздөрбү? Бул банянын печкасы 3 багытта жылытылат экен. Раковина коюлган. Андан сырткары мусулманский бул жерге чашаген да коюп коюптур. Ички ажаткана дагы бар экен. Банянын төрдөгү бөлмөсү, жуунуучу жайы, парилкасы экен бул жагы. Көрдүңүздөрбү мына? Бүт баарын заманбап жасап коюптур. Бир форточкасы да бар. Болот да ушундай баня бир семьяга. Мына ушул баняны иштетсеңиздер, буюрса, сиздерге жакшы кызмат кылат. Таптаза жүрөсүздөр. Эми подвалдын бөлмөлөрүнө киреличи. Бул жагы кандай экен? Охо, үйдүн асты бүт подвал турбайбы, а? Жилой да кылса болот экен, а бул жерде? Жилой, летний кухня кылса болот. Той ашта ушул жактан кызмат кылып. Ушул жак кызмат кылат. Ушул жак кызмат кылат. Мына эмеректер да коюлуптур. Чоң эмеректер турат. Бул подвалдын эң чоң бөлмөлөрүнүн бири. Оң тарабында көрүп турасыздар, кухняга шарт бар экен. Ушул жерде кухня, летний кухня катары уюштуруп алсаңыздар болот экен. Вытяжкасы коюлуптур. Дубалга фартугу кафелденип жасалыптыр, газ киргизилиптир. Таза суу, канализация бүт баары монтаж болуптур. Бул жерде только иштетиш керек болду. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосун байкап турасыздар. Заводская плита перекрытия экен. Көрдүңүздөрбү? Пол линолеумделиптир. Менимче асты утепление болсо керек. Мына бул печка эмне печка эже? Бул печкадан теплый пол. Теплый пол. Теплый пол ошон үчүн газ менен дагы жылытса болот, көмүр менен жылытса да болот. Теплый пол дегенде үстүндөгү спальнялар бүт теплый пол менен жылытылабы? Ооба, теплый пол менен жылытылат. Водяной болуп калабы ошондо? Водяной теплый пол, жакшы. Мына бул эмеректер кетеби калабы эмне болот эже? Үйдүн ичинде канча-мынча килем паластарды көрүп атабыз, эмеректерди көрүп атабыз. Келишимге жараша болобу же таштап кетесизби? Кандай болот? Келишимге жараша болот. Сүйлөшөбүз. Сүйлөшүп аласыз, клиенттер менен. Эми подвалдын төрдөгү бөлмөлөрүнө кирели. Гараж бар экендигин сиздер сырттан эле байкагансыздар. Гараждын жанындагы хозяйственный склад экен бул жер. Кааласаңыздар жилой кылып жасап аласыздар. Стяжка болгон. Туурасы 4 метр, узундугу 6 метр экен, 24 метр квадрат, бир терезеси бар. Ал эми гараж ушул бөлмөнүн оң тарабында, мына бул эшиктен киргенде гараж дал ушул бөлмө. Мына бир унаага кеңир орундук бар. Көрүп турасыздар. Унааны киргизип койсоңуздар, жылуу, таза, үшүбөстөн турат. Биз эми сыртка чыгалы. Үйдүн ички бөлмөлөрүн, биринчи, экинчи кабатын, подвалын полностью көрсөтүп чыгып баратабыз. Азыр сыртка чыгып туруп, маңдайдагы времянканы дагы сиздерге көрсөтүп коелу.
Бул жерде сөрү тапчан да бар турбайбы, эже? Ооба, сөрү тапчан бул жака дагы той ашта коноктор келип, эң жазга маал күн ысыкта аябай сонун болуп, бул жерден дагы коноктор келеси болот. Отурушуп кызмат кылышат. Жай мезгили күн жылыганда ушул жерде эле болот да. Убакыт ушул жерде эле өтсө керек, Килем паласты салып, төшөктү салып, жан баштап жатып, төрдөгү телевизорду жандырып коюп гана жатсаң, мына ошол бактылуулук. Эми времянкага көңүл бөлүңүздөр. Времянканын терезеси дагы, эшиги дагы пластик экен. Канча бөлмө буягы? 3 бөлмө чакан. Чакан 3 бөлмө дейт. Азыр көрөбүз. Биринчиси времянканын кухнясы турбайбы? Мени келет деп чай коюп турган турбайсызбы? Печке азыр көмүр мененби? Көмүр менен ысытса болот атайын. Аябай жакшы ысытат, 3 комнатаны тең ысытат. Бул времянканын кухнясы экен. Жазга маал алып койсо болот бул. Жазга маал алып койсо болот. Пол кафел экен, Ысык суу, муздак суу бул жака да кириптир да? Ооба. Жакшы. Бул чакан бөлмө, времянканын биринчи бөлмөсү, кухнясы. Узун туурасы 3,5 га 3,5 экен. Эми оң тарапка бурулуп, времянканын кийинки бөлмөлөрүнө киребиз. Жашоочу бөлмөсү экен. Бул бөлмөнүн узундугу 4 метрден ашыгыраак, ал эми туурасы 3,5 метр чыгат. Эмеректер коюлуптур, полу жыгач экен. Шпатлевка тартылып, сары түс берилиптир. Төрүндө дагы бир бөлмө барбы? Төрүндө дагы бар. Бул жерге эшик коюлбаптыр, просто арка экен, Мына, бул бөлмө көрүп турасыздар. Дагы бир чакан бөлмө, жашоочу бөлмө. Узун туурасы 3,5 га 3,5 экен. Бардык бөлмөлөрдү көрдүк. Времянка дагы законный экен. 3 бөлмөлүү экен. Эми огороддун калган бөлүгүн, бак тарагын сиздерге көрсөтүп коелучу. Кызыгы ушул жакта. Кайрадан бул жака чыктык. Бул жерде сөрү тапчан да бар экен. Эже менен жакшылап сүйлөшсөңүздөр, бул сөрү тапчанды да сиздерге калтырып кетиши мүмкүн. Биринчи, унааны алып кирсеңиздер, бул аянт стяжка болгон. Ал эми бак тарак менен бул аянттын ортосу гүлдүү темир тосмолор менен тосулуптур. Бул жерде крантан суу да чыгат экен, Ооба, суу тынбай чыгат. Тынбай чыгат. Ал эми бул аянттын үстү жагын караңыздар, темир каркастар менен жасалган профилдер менен жүзүм бак. Чоң жүзүмдөр бар экен. 1, 2, 3, 4 чоң түп жүзүм бар экен. Ылдый жагы көчө тарабы сырттан да көрдүңүздөр, пескоблок менен тосулган, үстү да жабылган. Бул жагы да кошуна менен ортосунда дубал экен, бул жагы уже кошунанын курулушу. Эми мына жерде да кызык бар. Мына жерди карасаңыздар, 3 очок. Айланасы кафелдениптир. Газ бул жака да келгенби? Мына газдын турбасы окшойт, Газ менен дагы жакса болот, ооба. Боло берет. Отун менен, 2 отун менен эле жакса болот. Жакшы уста жасап берген бизге. Ошо чогулуп жасатканбыз. Жакшы уста жасагандыгын көрүп турасыздар. 2 моору менен түтүн, ыш жогору чыгып кетет экен. Үстү навестелген. Чоң казан, бул тай казан. Орто казан бир союшка жетет. Ал эми кичи казан бул куурдакка жетет. Нарагы самовар, чай кайнатасыздар. Бак таракты караңыздар. Бул дарак черешня, нарагында өрүк, кара гиластар бар экен. Көрүп турасыздар. Анар бар экен. Бул да анар да, төрдө жолборс жатат го. Жолборс. Мына тротуар менен кайка барабыз? Төрдө эшик ачык эмне? Ажаткана. Ажаткана. Сыртка ажаткана, отункана, тооккана. Отункана, сыртка ажаткана, оң жагында тооккана бар экен. Навестелип жасалыптыр. Бул жагы бүт стяжка болгон. Мына жерден агын суу да келет турбайбы, сизге? Агын суу. Сугат суу да бар экен, таза суу да бар экен, газ да бар экен, свет бар экен, отопление бар экен, теплый пол бар экен, көрдүңүздөр. Отопление демекчи бул теплый пол. Времянка да бар экен. Демек жашаганга бүт шарт бар. Кааласаңыздар жашайсыздар, кааласаңыздар бизнес жасайсыздар. Үйдүн документтери кандай эже? Жакшы барды, кызыл китеби бар. Бардыгы жакшыбы? Ооба. Бүт документтери бар деңиз. Жакын жерде мектеп барбы? Бул жерде сиздердин балдарыңыздар кайерге барып окуп келип атты? Жакын жерде бар да? Биздин балдарыбыз жакын жерде 2-3 мектеп бар. Каалаган мектепте Макаренко мектепке түшсө болот. Бул жерден чыкса эле дагы бир мектеп бар. Жана Баястандын жанында бар, Баястандын жанында мектептер бар. Маруфи көчөдө. Каалаган ата-эне калсы мектепке алып барса, ошо алып барып. Бакчачы? Бакча дагы жайгашкан. Чоң жолдо. Чоң жолдо бакча да бар.
Мечит деле жакын, а? Мечит жогору жакта. Баястан рестораны, ал жердеги навайканалар, соода түйүндөрү, курулуш материалдар, маркеттери бүт баары жакын. Маршрут кайсы маршрут келет? 115 деген эшиктин алдына чейин келишет. Эшиктин алдына чейин 115 деген маршруттук каттамдар келет экен. Биз баарын көрсөттүк. Инфраструктурасын дагы белгиледик. Шарты менимче сиздерге жакты деп ойлойм. Эгерде жакса сүйлөшүп көрөсүздөр. Мен азыр бул үйдүн баасын сиздерге сурап берем. Канча дейт экен эжебиз? Айтыңызчы. Канча дейсиз үйдү? Үйдү биз сатсакпы деп 100 деп айтсак 80ге клиенттер келгенде берген жок элек. Андан кийин анан балдарыбыз менен акылдашып бизнес кылабыз деп анан 80ге макул болуп, клиенттерибиз келип атат, сүйлөшүүлөр болуп атат, шарттары кээбиринин тени жетпей калып атат, кээбири вариант предлагать этип атат. Эми биринчи жолу көңүлгө жакпай атат. Көңүлгө туура келбей калып атат. Ошондо азыр $80,000 деп атасызбы? 80 $80,000, а? 85 деп 80ге беребиз. 85 деп атасыздар, $80,000 нак болсо беребиз дейт. Вариант болуп калса болобу эже? Ооба, вариант болуп калса, дом болуп үстөгү болсо, акчасы болот, а? Болот, сүйлөшөбүз. Оштогу домдордон квартира болсо, доплатасы менен сүйлөшөт экенсиздер, эже менен. Бул жагы дагы сиздерге жагымдуу вариант. Домдон квартира элитка болсунбу, же эски Союз убагындагы үйлөрдөн болсунбу? 105, 77, 104, 103 дегендей. Сүйлөшө беребиз, а? Квартира жакшы эле болду. Району жакса болду деңиз. $85,000 кеми бар экен. Накка 80ге берет. Эжем жарылып айтты. Эгерде жакса сүйлөшүңүздөр. Мен экранга 2 телефон номерди коем, ооз2 жарыялайм. Назар салыңыздар. Жазыңыздар. 2 номер бар. 0557 22 27 30. Мында WhatsApp да бар. Экинчиси 0776 03 46 47. Мына ушул 2 номердин кайсынысына болсо дагы чаласыздар, WhatsApp аркылуу болсо дагы байланышасыздар. Бул үй сиздерге насип кылсын. Оштун Фуркат айылы жакшы айыл. Андыктан мына ушул айылдын ушул көчөнүн тургуну болгонго аракет кылыңыздар. Биз сиздерге ийгилик каалайбыз. Аман болуңуздар. Ден соолугуңуздар чың болсун. Көрүшкөнчө.